жакшы парк издеп жаткан болсоңуздар, мен сиздерге Миллион паркын сунуштайм. Миллион паркка кошулуп, миллион сом иштегиле. 0702 60 55 60. Бул паркта сиздерди күтүп жаткан бонустар бар. Кошулуу бонусу 200 сом, жана 300 заказ кылгандан кийин баласыңарга 800 сом салып берет. Комиссия паркын болгону 2%. Мен ушул паркта иштейм, сиздер менен чогуу миллион паркка кошулуп, миллион сом иштегиле деп чакырам туугандар. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде иштеп жаткан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар, барыңыздар кутмандуу куш убагыңыздар менен. Жанагы эми көптөгөн комментарийлерди окуп каласыңар өзү негизи силер делечи, жагындай такси бул болбогон адамдын иши, такси там иштебей эле коюш керек, наркы берки деп көп угасыңар да. Эми көп окуйсуң да, лично мен көп окуйм да, ошондой дейчи, такси болбогон жумуш, короче, наркы берки деп. Эми конечно, ар ким адамдын өзүнүн эмеси бар го, эки эмеси бар. Ак кара деп коет го. Просто Инстаграмда чукулап отурсам, бир видеого туш болдум. Ал видеодо пассажир аял тартып атат таксиничи. Короче, причинасы жок да, бирок тартып атат. То, что агрессивдүү, наркы берки, короче, бир мындай эмне деген адам, тияк, короче, кичине мындай бир аз жиндирекпи же наркы берки дегендей сыяктуучу. Анан сөздүн ортосунда эмелерди кошуп кетип атат. Яндекс деген кичине карабайбы, кичине мындай эме кичине адамды карап албайбы, мындай нормальный эмеспи дегендей сыяктуучу. А так өз мен билишим боюнча таксиге кириш үчүн дагы, таксиде иштеш үчүн дагы көптөгөн справкалар чогултуп атасың да. Наркология, психодиспансер, наркы берки, короче, машина айдаласың, айдалбайсыңбы. В целом мындай адамды карап анан кийин эме кылышат го өзү негизи. Ошого ушул жерде дагы ошо Яндекстин эмеси жанагы бөлүнүп кетип атат да. Яндекске короче, акыркы адам ишке кирет. Таксист бул деген акыркы адам, колунан иштеке келбеген адам таксиге кирип иштейт. А пассажирлер наоборот таксиге акыркы адамдарды албай кичине более-менее эме карап албайсыңарбы, адамдарды кичине мындай акыл эси жайдагын албайсыңарбы, эмнеге андай мындай деген дагы. Ошондо получается ар бир адам өзүнө ситуацияга попал болгондо гана оюндагы нерсесин сүйлөйт экен деген немеге такалып отурам да. Ошого оюңар кандай өзү негизи? Анан кийин дагы бир эме, бул видеону тарткан себеп немеде? Жандай суроо жооп бар го, водительдергечи, мисалы үчүн кандай суроолорду берсе водительден алган жооп силерге кызык болот дегендей, мисалы үчүн кичине мындай бир видео форматтагы кичине бир анкета сыяктуу мындай развлекательный эме чыгарып тартайын деген ой бар эле. Ошого суроолор чогултуп атам. Суроолор жазып кетсеңер, мындай ушундай суроо болсо кызык болмок, ошондой сурооду мен водительден укмакмын депчи. Суроолор бардыгы бирдей болот, бирок ответтер разный болот. Ийгилик барыңыздарга.